Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек ара маселеси боюнча Тажикстанда 3 күндөн бери жүрөт. Бизге жеткен маалыматка ылайык сүйлөшүүлөр оор жүрүүдө. Бирок мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоодо кыргызстандык делегациянын башчысы Камчыбек Ташиев бекем позицияда турганы белгилүү болду. Ордо кала Бишкекте баңгизат сатып жүрүүгө шектелип 28 жаштагы кыз кармалды. Ал Россиянын жараны. Telegram социалдык тармагы аркылуу психоактивдүү жана баңгизат сатуу каналын жөндөп алган. Мындай аракетке бөгөт коюу үчүн тиешелүү операция жүргүзүлгөн. Шектүүнүн ижарага алып жашаган батирин тинтүүдө кызгылт сары түстөгү таблетка сыяктуу жана кендир жыттуу белгисиз дары-дармектер, тамеки тарткан жабдуулар, түтүктөр жана булбулятор аспабы табылып алынган деп айтылат маалыматта. Соттук химиялык изилдөөдө ал 41 граммды түзгөн жаңы психоактивдүү зат экендиги аныкталган. Бүгүн Ноорузга арналган көкбөрү боюнча мелдештин жогорку лигасында Манас Ниязов жаңы тобу Ала тобу менен мурда өзү ойногон Достук командасына каршы беттешке чыгат. Кечээ жогорку лигадагы командалардын арасында чучугулак кармалып атаандаштар аныкталган. Жогорку лигада 6 команда таймашат. Чучугулактын жыйынтыгы боюнча алар А жана Б топторуна бөлүнгөн. Жогорку лиганын тайпалык оюндары бүгүн башталат. Оюндар Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарындагы ат майданында өтөт. Ноорус майрамына карата мелдеш Болот Шерниязов, Болот Шамшиев, Темир Дүйшекеевдин жаркын элесине арналууда.